Шаардык аймактарды көрктөндүрүү боюнча жумуштарды сапаттуу жана өз убагында жүргүзүүнү камсыздоо, коммуналдык кызматтардын жумушчуларынын кол менен аткарган жумуштарын механизациялоо максатында Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан 2022 жылы муниципалдык ишканаларга 77 бирдик адистештирилген техника сатып алууга каражат бөлүндү. Транспорттук көйгөйлөрдү чечүү. Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын кредиттик каражаттарынын эсебинен 33 миллион евро суммасына 124 бирдик газомотордук автобус, жергиликтүү бюджеттин каражатынан 1 миллиард сомго 120 бирдик газомотордук автобус сатып алынды. Азия өнүктүрүү банкынын каражатынын эсебинен 50 миллион евро суммасында 120 бирдик электробус сатып алуу жана троллейбус паркын оңдоо пландалууда. Коомдук жүргүнчүлөр транспорт үчүн жол тилкесин куруу. Ибраимов көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейин Киев көчөсүндө коомдук жүргүнчүлөр транспорту үчүн жол тилкесин куруу пландалууда. Көчө жол тармагын өнүктүрүү. Бул долбоор 3 фазасы боюнча 4 жол кесилишинде 4 эстакадалык түйүнүн курулушу жана узундугу 14 км жол, 20 км тротуарларды капиталдык оңдоо жүргүзүлөт. Социалдык объектилерди курууну ишке ашыруу. 1 миллиард 220 миллион сом суммасына 12 мектепке чейинки билим берүү мекемеси, 310 миллион сом суммасына Ак Бата конушунда бир мектептин курулушу, 544 миллион 442 миң сом суммасына 6 саламаттык сактоо мекемеси курулат. Бишкек шаарынын башкы планын иштеп чыгуу. Анын ичинде Бишкек шаарынын аймагын Чүй облусунун эсебинен кеңейтүү, темир жолду шаардын сыртына чыгаруу, анын ордуна 6 тилкелүү жол, көп кабаттуу үйлөрдү куруу, жолдорду кеңейтүү жана ачуу, базарларды, автобекеттерди жана калкты тейлөөчү мекемелерди шаардын чет жагына көчүрүү зарыл. Бишкек шаарынын аймагында көп ярустуу авто коюучу жайларды куруу. Жылытуу системаларын газга өткөрүү. Муниципалдык 22 көмүр отканасын газга жана башка альтернативдүү жылуулук булагына өткөрүү. Анын суммасы 220 миллион сомду түзөт. Катуу тиричилик калдыктары системасын жакшыртуу. Катуу тиричилик калдыктарын утилизациялоо заводун куруу. Суммасы 350 миллион АКШ долларын түзөт. Калдыктарды сорттоочу 100 пунктту ишке киргизүү. Катуу тиричилик калдыктарын жер алдында сактоо жайын куруу. Анын жалпы суммасы 7 миллион сомго барабар. 12 муниципалдык мончо куруу. Аларча Аламүдүн дарыяларынын жээгинде Чоң Чүй каналын бойлото жалпы узундугу 43,5 км велосипед жолун куруу пландалууда. 2023 жылы шаарыбыздагы сейил бактарды жалпы жонунан 22 гектар аянтка кеңейтүү каралууда.